Sağ olun. Баарыңар менен учурашкандай болду. Кармап эле тур. Сиз өзүң кармап. Эмне болду? Эмне суроо? Жок агай. Уланабы эмне болот ушул боюнча дагы кыскача. Биз Кышта бекер отурганча эрмекке жакшы да. Эрмекте ойлоп койбойсуң. Буларга иш жок. Эртең саат 3-кө кайра. Эртеңге. Кайра чакыруу ошондой бир берилген суроого 15 жолу кайталап дегендей да. Ошондой. Кудай кааласа чындык, акыйкаттык адамгерчилик жагынан алганда да, ыйман жагынан алганда да, мыйзам жагынан алганда да 100% биз тарапта. Чындык биз тарапта. Күндөн күнгө мунун көзү көрүнүп турат, байкалып турат. Бирок мен кече айткандай суу тоодон агып түшпөйт экен, суу тоого агып чыгат экен дегендей болуп бирок Кудай кааласа баары жакшы бүтөт деген үмүттөбүз. Амин. Сиздерге рахмат. Эртең күтпөйбү эртең? Билбейм. Эртең саат мына чыгып баратканда дагы ал жагын дап даяр кылып коюшкан экен. Мөөрдү басып эртең саат 15:00-гө келесиз дейт. Макул, келебиз. Biz Жогорку Кеңешке кирбей эле туруп турсак да ошол жерде. Ошол. Эми Кудай кааласа. Эл сурап атат агай. Агай эл сурап атат. Кече журналисттер менен Төкмакынды кармап кетпедиби? Кармаганда дагы баягы террористти кармагандай кылып спецназ менен барып кармап кетишиптир. Ушул окуяны анан 37 миллион сом 2 күндө киреше тапкан ККМнын башчысы Ташиев. Ушул боюнча бүтүн Кыргызстан фракциясы сессияда карайбы, суроо береби, талап кылабы деп сурашат. Өлкөдөгү баардык орчундуу маселелер боюнча фракциянын караганга укугу бар. Фракциянын билдирүүсүн дагы позициясын таратканга укугу бар. Мени билесиңер, Кыргызстанда ал ким болбосун, акын болобу, жазуучу болобу, саясатчы болобу, же ишкер инсан болобу, кимдин укугу конституциянын тебеленип, укугу бузулуп аткан болсо, дайым өзүбүздүн чечкиндүү позициябызды билдирип келгенбиз. Биз ошол позициядан кылдай кыйшайбайбыз. Биздин эркибизди майтарыш мүмкүн эмес. Аллах жардам берген болсо, калдайган калың калкыбыз турат. Биз акыйкат үчүн күрөшөбүз деп келгенбиз, күрөшөбүз. Ошол. Жакшы, ийгилик, аманчылык, эми үшүбөгүлө. Үшүбөгүлө, рахмат. Эл сиз менен. Үйүбүз агай. Кабакка келгенне келе берет экен кетемизге. Эртең кыргыз адабияты. Бирси күнү физкультура. Анан эмгек сабагы.